Ушул тапта Араванда массалык түрдө балгар калемпири терилүүдө. Жашылчанын мекени катары Уйгурабад айылы таанылган. Аталган айылдагы 10 гектардан ашык аянттан жылына 250 тоннага чейин балгар калемпири жыйналат. Уйгурабаддык Кочкоровдордун үй бүлөсү балгар калемпиринин көчөтүн күнөсканага февралда отургузган. 90 күндө бышкан жашылчанын азыр 3-чү теримин үзүп жатышат. 45 сотуктагы күнөсканада 3 үй бүлөнүн үлүшү бар. Азыр 900 кило болду. 1 тоннага чейин терип саттык. Быйыл баа былтырка салыштырмалуу 20-30 сомго кымбат. Мээнет акталып жатат десек да болот. Былтыр жашылчаны бир аз оорутуп алып, түшүм ойдогудай болбой калган эле. Быйыл ошол катачылыктарды эске алып, жашылчанын оорусун алдын алып дарыладык. Азыр мына 100-дөй болуп төгүлүп турат. Биздики баягы. Аравандык дыйкандар 25тен ашык сорту бар бул бакча өсүмдүгүнүн Ferrari Lotto сортторун гана тандашат. Балгар калемпиринин Араванда Lotto сорту кенен жайылтылууда, артыкчылыгы катары эрте бышканы, анан түшүмдүүлүгүндө. Ар бир 10 күн сайын бышкан жашылча кеч күзгө чейин терилет. Дыйкандардын айтымында дал ушул сорттогу балгар калемпиринин бир эле түп көчөтүнөн 5 килограммга чейин жашылча терсе болот. Калемпирдин бул сорттору сууну анча талап кыла бербейт. Дыйкан Абдурахим Кадыров жашылчанын түшүмдүүлүгүн арттырууда тамчылатып сугаруу ыкмасы эң натыйжалуу дейт. Риятыбыз башынан ахырга чейин birde su içetken ekinlerimiz. Oşun için KP'nin arışenege öttük. Bu birincisi emez. İkincisi KP'nin arışenede şu erta жазda ekilgen ekinlerimiz oktyabrga чейин baratken. Терим ар бир 10 күндө болуп турат. Өтө бушуп кеткен жашылчанын түсү өзгөрүлө баштайт. Мындайда дыйкандарга кошумча жумушчу күчү талап кылынат. Терилген жашылчаны кыска убакытта таң кактоо маанилүү. Товардын вид болуш керек көрүнүшүгө. Биринчи кезекте товардын көрүнүшү жакшы болуш керек. Минтип бир кылка кылып тизип чыгабыз. Бизге да жумуш болуп жатат. Күнүнө 1000 сомдон таап жатабыз. Минтип көпчүлүк болуп иштебесек, азык дарегини жеткенче соолуп калышы мүмкүн. Орусия акыркы 3 жылдан бери кыргыз балгар калемпиринин туруктуу кардары. Балгар калемпиринин килосу жеринде дүңүнөн 70-80 сомдон сатылып жатат. 3 жылдан бери Россияда биздин Кыргызстандын пересине спрос болуп калды. Бул эмнени сыяктуу, может, экологически чистый продукт салуудун себебинен, анан эрте пишкен жагынан. Былтыркы жылы 60 тоннадай экспорт кылдык Россияга. Быйыл да ошондон көбүрөөк экспортну көздөп турабыз. Оптум 70 сомдон алабыз. 110 сомдон, 120 сомдон курук. Жашылча бир аптага чейин формасы, түсү, сапаты бузулбай сакталгандыгы менен да баалуу. Мекени Америка болгон балгар калемпири даамдуу, ошол эле учурда адамдын ден соолугуна да эң пайдалуу жашылча. Миргүл Бокошова, Азам Бузериков, Ала Той 24, Ош.